Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттин башкаруу формасын аныктоочу референдумга Ош шаарынын тургундары активдүү катышты. Калаада 151.115 шайлоочу бар. Анын ичинен канча жаран добуш берүүгө катышканы бюллетендерди кол менен саноо бүткөндөн кийин гана билинет. Бүгүнкү азыркы мезгилде бюллетендерди кол менен саноонун жыйынтыктарын чыгарып атабыз. 6да катышууну алганбыз, анда 35%тен ашыгыраак болгон. Андан кийинкини мына жакынкы сааттарда чыгып калат жыйынтыгы. Былтыр октябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо Ош шаарында шайлоо ыплас өтүп, административдик ресурс көп колдонулуп, добуш сатып алуу фактыларында дал ушул экинчи борбордо көп катталганы айтылган. Ага салыштырмалуу бул жолку шайлоо Ош шаарында тынч өттү дешет аймактык шайлоо комиссиясынан. Анткени менен 15ге жакын мыйзам бузуучулук тууралуу арыз түшкөн. Бул жерде мындай олуттуу мыйзам бузуулар жок. Андай бир-эки факттар катталды, алар боюнча тиешелүү чаралар көрүлдү. Анан башка мыйзам бузуулар жанагы айрым такталбаган фактылар боюнча, айрыкча баягы соцсетке тарап кеткен сүрөттөр же болбосо комментариялар боюнча арыздар болуп атты көбүнчө. Алардын баарына өз убагында чаралар көрүлүп, ар бир арызданган тарапка жооптор берилип атты. Ал эми административдик ресурс колдонуу же добуш сатып алуу фактысы боюнча арыздар Ош аймактык шайлоо комиссиясына келип түшкөн эмес. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы да шайлоо күнү күчөтүлгөн тартипте иштеди. Шайлоочулардын санына жараша ар бир шайлоо тилкесинде кеминде 5 милиция кызматкери коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Кечээ Ош милициясына да мыйзам бузуулар тууралуу жарандар кайрылган, бирок алардын ичинде одоно мыйзам бузуу фактысы жок. Ошого карабастан шайлоочулардын, жөнөкөй жарандык активисттердин жана массалык маалымат каражаттарында анын ичинде социалдык түйүнгө чыккан материалдарды мониторинг жасап, байкоо жүргүзүп турдук. Жалпысынан 13 ушул шайлоо учурунда ушу шайлоочулардын укуктары бузулду же шайлоо эрежелери бузулду деген мазмундагы арыздар, даттануулар бизге келип түштү. Ошо 13түн көпчүлүгү бул телефон аркылуу келген жарандардын жана ушул социалдык түйүндөргө чыккан видео, фото материалдар болуп эсептелет. Аталган фактылар милиция бөлүмүнүн реестерине катталды. Учурда атайын көзөмөл органдары жана шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен биргеликте иликтөө иштери жүрүп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр аныкталса, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.